Даниялык жаран дүйнөнү учаксыз кезген биринчи адам болуп калды. Тор Педерсен 9 жыл 7 ай 13 күн бою тынымсыз саяктаганын Men Today басылмасы жазды. Welcome to Sudan, Vietnam, Egypt. Бириккен Улуттар уюмунда иштеген Тор Педерсен 2013 жылдын 10 октябрында жолго чыккан. Эгерде ал пандемия учурунда Гонконгдо 2 жыл калууга мажбур болбогондо, анын сапары аз убакытты талап кылышы мүмкүн эле. Сапардын жүрүшүндө ал дүйнөлүк рекорд гана койбостон үй бүлөдө түптөгөн. Жер кезер аялы менен пандемия малында саякаттоого мүмкүн болбогонду таанышкан. Аялы жолдошу менен саякаттоого чыккан эмес, бирок аба каттамдары менен ага бат-баттан барып турган. Ал күйөөсүнүн өжөрлүгүнө суктанаарын, бирок күнүмдүк жашоону чыдамсыздык менен күтүп жатканын айткан. Тор Педерсен жакын арада кайра саякаттоо планы жок. Ал эстен кеткис эмоциялардан тышкары даректүү тасмага да жетиштүү материал чогулткан. Тасма 2024-жылы чыгат, бирок азыр трейлерин көрө аласыз. But why is he going to leave all that behind? I feel like I'm at a breaking point. The airport looks really tempting. Son, if I should die, don't fly home to look at a dead body. I've done 90% of it. How do you not cross that finish line when it's right there? That is getting close. Is everything so much harder than what it has to be? Either you've done it or you've not done it at all. So my decision is complete or quit. And I'm not quitting. I have strength within myself to fight for this. I'm going to fight until I drop.